Саламатсыңар балдар. Биз силер менен мына ушинтип жаңы окуу жылын дагы баштап алдык. Баарыңарга бул жаңы окуу жылында көптөгөн ийгиликтерди каалайм. Ден соолугуңар чың болсун, эч качан оорубайлы. Өлкөбүздө 1-сентябрь билим күнү деп белгиленген. Биз ал күндү чыдамсыздык менен баардыгыбыз күтөбүз. Жайкы эс алуубуз аяктап окууга даярданабыз. Мектепке кийүүчү кийимдерибизди, окуу куралдарыбызды даярдайбыз. Тезирээк мектепке барып, досторубузду жана мугалимдерибизди, классыбызды көргүбүз келет. Балдар, биз быйылкы жылдын өзгөчөлүгү биз сабакты онлайн түрүндө баштап жатабыз. Келгиле анда биз 1-класста өтүлгөн темаларды эсибизге сактап кетсек. Биз 1-класста жазуу сабагын өткөнбүз. Ал сабактан тыбыш, тамга, үндүү, үнсүз тыбыштар, кыска, созулма үндүүлөр, жоон, ичке үндүүлөр, йоттошкон тамгалар жана ошондой эле бизге тыбыш бербеген ичкертүү жана ажыратуу белгилерин өткөнбүз. Мына ушул темаларды биз 2-класста дагы да болсо тереңдетип үйрөнөбүз. Аны биз кыргыз тил сабагынан үйрөнөбүз. Колуңарда турган бул китеп кыргыз тили китеби. Анын автору Акынова Айнура, Чокошева Бурул деген эжекелерибиз. Келгиле анда кыргыз тил сабагын жакшылап өздөштүрөлү балдар. Алгач сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. 1-класста өтүлгөндөрдү кайталайбыз, суроолорго жооп беребиз, сүрөткө карап сүйлөмдөрдү түзөбүз. Суроолорго жооп берүү аркылуу сүйлөөкөбүздү, логикалык ой жүгүртүүбүздү, эске тутуубузду калыптандырабыз балдар. Өзгөчө бул сабакта таза, сулуу, катасыз, булгабай жазганга үйрөнөбүз балдар. Анда колубузда турган китебибизди барактайлы. Бизге Тайенемдин майрамы деген кыскача текст берилген. Келсем, Тайенем үйдө экен. Тайенем мени аны жакшы көрөмүн. Анткени кичинемден мени көтөрүп көп жумуктарды айтып бергиле. Мен ошол жакшы көргөн Тайенем үйдө отурганына кубанып кеттим. Талаадан терген бир кучак гүлүмдү бердим. Тайенем абдан сүйүнүп кетти да, мына менин майрамым деп менин эки бетимден өпүп, гүлдү шоркурата жыттап алды. Эң сонун гүлдөрдү терипсиң айланайын. Мунун жарымын апаңа бер. Апама эртең терип келип берем. Муну бүт бойдон сез алыңыз Тайене. Эртең гүл терем деп талаага өзүнчө кетпе, жоголосуң, деди ары жактан апам. Сен жолду билбейсиң да, деди Тайенем. Мен жолду билем. Сиз мени менен кошо барыңыз, Тайене, дедим мен. Чынында мен азыр кайтаруудан чыга элекмин. Тайенем мен берген гүлдү идишке салып жатып, дагы жыттап, мына менин майрамым, деп баягы сөзүн кайталап жатты. Кубанганын сезип турам. Бул гүл Тайенеме берген биринчи белегим болчу. Мына балдар, көрдүңөрбү, силер дагы Тайенеңерге талаадан гүл терип келип бердиңер беле? Анда баарыбыз дептерибизди ачабыз, бүгүнкү числону жазып, көнүгүүдөгү бизге берилген суроолорго жооп беребиз балдар. Кыз эмне үчүн Тайенесине гүл берди? Себеби Тайенесин жакшы көрөт. Гүлдү кайсы жерден алып келди? Гүлдү талаадан терип келди. Суроолорго толук туура жооп бергенге үйрөнөбүз. Кыздын Тайенеси эмне үчүн мына менин майрамым деди балдар? Өзүңөрдүн оюңарды жооп берүү иретинде жазгылачы. Кыз эмне үчүн апасына гүл берген жок? Апасына эртең терип келип берет. Тайенеси гүлдү эмне кылат? Идишке суу коюп, салып, терезеге коюп коет. Анда балдар,
Кийинки көрүүнү карагыла. Сүрөттөргө сүйлөмдөрдү түзөбүз балдар. Биринчи сүрөттө кимдин сүрөтүн көрүп турасыңар? Тайенибиз. Экинчи сүрөттө кызга ат койсоңор болот. Ал эми үчүнчү сүрөттө кайсы гүлдү көрүп турасыңар? Кызгалдаак гүлүн көрүп турасыңар. Андан кийинки сүрөттө кимди көрүп турасыңар? Сүрөттөргө ат коюп, сүйлөмдөрдү түзүп жазабыз балдар. Туура түзгүлө. Сүйлөмдү баштама менен баштап, чекит менен бүтүргөндү унутпагыла. Үй иши. Өзүңөрдүн үй бүлөңөр жөнүндө баяндап жазып келебиз балдар. Анда бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Кийинки сабактан жолукканча кош кула. Саламатта тургула балдар.